Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан берилген китептер. Мунун жакшы жагы, жаңы китептер менен балдар азыркы учурда колдонуп окуп атышат да. Мурда айрылган, жамаатчыланган китептер менен окуй алышкан эмес, эми кыйынчылык туудурган, конечно. Бул жаңы китептер менен балдарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Альянс Алтын фонду бул билим берүүгө кошкон салымдар абдан чоң, абдан ыраазычылык билдиребиз. Дагы да колдоо күтөбүз. Бир үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 балага жетишпеген китептерди алып бериш үчүн азыркы учурда китептер абдан кымбат. 5 баласын тең камсыздай албайт. Мектепте болсо кандайдыр бир деңгээлде камсыздаганга аракет кылат мектептер, бирок балдарга жетишпей калат да. Ушу депутаттардын демилгеси менен Альянс Алтын өнүктүрүү фондусуна жетишпеген китептерге заявка бергенбиз. Ошонун негизинде бизге 100 китеп келип түшкөн. Ал китептердин бардыгы окуу китептери да. Аны бир жылда ошол китептерди колдондук. Бардыгы жаңы китептер. Жаңы китеп келгенде биз балдар да эле кубанып, ошол жаңы китептерди колдорду балдардын колуна бергенге сүйүнүп, ошол сүйүнүчүбүз менен эле китептерди балдардын колуна тапшырып бердик. Жакшы колдонгула, силерден кийинки дагы, силерден келген кичинекей балдар колдонот деп аябай түшүндүрүп жаттык. Жаңы китепти барактаган аябай кызык го. Балдар ошого кызыгышып, жаңы китепке дагы мындай жакшы мамиле кылып башташат экен да. Ал эми айрылып калган китептер болсо, алар ачпайт, кызыгышпайт, айрылып калган деп жаап таштап коюшат. Учурдан пайдаланып, ошо Альянс Алтын өнүктүрүү фондусуна жалпы мектеп жамаатынын атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан кийинки дагы биз ошо окуу китептерге аябай муктажбыз да. Дагы жардамдар болсо, биз кубаныч менен тосо алабыз.